ولا تردوا هدية ولا تضربوا المسلمين. Demek Peygamberimizin sahabası olan Abdullah bin Mas'ud radıyallahu anh'dan aytkanda Peygamberimizin mınday delgen eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayttılar. Çakıruvчуга deydi. Жооп бергиле. Белекти албай койбогула жана мусулмандарды урбагыла деген экен. Демек, машалла, кыргыздын жакшы сөз бар. Чакырган жерден калба, чакырбаган жерге барба дейт тура. Бул таза эме да, мындай айтканда бул пайгамбардын айтып кеткен осиятын кыргыздардын кыска нуска айтып койгон да. Анан эмне үчүн десе, эгер сизде шарият белгиленген нерсе болсо, мисалы акыйка болсо, кыргызча жентек, нике той болсо, үй той болсо мисалы, ошондой эле мындай бир адамдарды жакшылыкка чакыра турган бир жакшылыктуу бир тойлор болсо, же болбосо чакыруулар болсо, ошол жерде мындай арам нерсе болбосо, мына ошол жерден кабыл алышыбыз керек экен. Ал эми мисалы кээ бирлер эми чакырды деп эми кантип барбай коем деп, бирок барса бүткүл нерсе арам нерселер бар. Жанагындай арак коюлган, ушундай көптөгөн нерселер боло турган болсо, анда субханалла андай жерден барбай койсо биз күнөөкөр болбойт экенбиз. Бул ага барыш бизге милдет эмес. Бирок эми ачык айтып коюш керек экен. Биздин элибиз башкачараак да, мисалы айтышыбыз керек. Тууганым, сиз чакырган жерге мен эми билесиз, арак коюлган жерге барбайм. Сиз арак коесузбу, тигине коям дейм, эмне кылам эми? Дей турганбыз, анда кечирип коюңуз да, ошол жерден конверттин колуна карматып коет экенсиң да. Аны чакырган нерсе конвертке эле чакырып атат да тура сени да. Эми однозначно да субхан ажыдан бата өтпөй турчу. Арак куюлган жерде жана катуу жанагындай бир мындай намахрам, махрам деп коет, жанагындай эрди аял биригип алып жанагындай мындай айванчылык болуп атса, ал жерде шайтан эле бар да. Эч бир бата өтпөйт, тилекте өтпөйт. Ошонун себебинен некен аякка барбай койсок деле болбойт экен. Кереги жок да биз үчүнчү. Ошол себебинен субхана ушул жерден эле берип коебуз, машаллах. Анан көп убакыттарда тойго барып адеби бар да. Тойго барып адеби десе, кандай адеп десе, ошол тойго таза тыккан кийинип, эми ал жагынан алдыга камчы салдырбайбыз. Укмуш чим костюмдар кийебиз, укмуш да тура. Бирок эми таза тыккан барыш керек, ниетти түздөп барыш керек экен да. Ниетиңде субхана Алланын ыраазы көздөп ушу бата тилек кылам, амыр маруф нахи мункар кылам, жакшылыкка чакырам, жаманчылыктан тартам деп тура. Ошондой кылып барыш керек экен. Анан барганда алдыңа коюлган тамакты жеп, өзүңдүн алдыңа кылган нерсени жеш керек экен, бирок башканыкына мындай үмүттү карап жанагындай кылбаш керек экен тура. Андан кийин келсе субханалла, ошо тойдун ээси кайсы нерсени уруксаат берсе алып кетиш керек экен. Уруксаат берилбесе, эмне кылат экенбиз? Ошол турган боюнча калыш керек экен, субханалла. Адеп экен да. Жегенде оң кол менен билесиздер, мына адеп менен жаныңызды алып, алыңыз, жеңиз деп турушубуз керек экен. Эми баягы кыргыз мындай кылбаш керек да. Алдыңа аш койдум, колу бутуң бош койдум деп мына карабай койбош керек экен да. Эмне кылыш керек экен? Аны карап туруш керек экен. Карап, ошо жеңиз алыңыз деп туруш керек экен да, жаныңыздагы адамды. Тойдун ээси да ошондой болуш керек экен. Жакшы маанайда болуп туруш керек экен. Аны ар бир мисалы келип, кичинекей ос тийип, дасторкондон ос тийип, баягыларга машалла рахмат келгениңерге деп ушундай бир жакшы бир негизде, жакшы бир эме алып туруш керек экен. Бул жагынан негиз кыргыздыкы шариятка ылайык эле да. Анан эми субханалла, аялдарга аялдар тарап, эркектерге эркек тарап болгон жакшыраак болот экен. Аллаху акбар. Мына ушундай экен. Кийин кайсы адам мисалы биз белек берген болсо, тарадду дейт да, мындай айтканда кайтарбасын дейт да. Белек берсе бирөө ошону бөтөнчө 3 нерседен такыр отказ кылган, же болсо мен кереги жок албайм дей албайсың. Биринчиси, ким бирди бир сага атыр подарка кылса. Эмне үчүн десем, атыр бул өзү чоң жакшы нерсе да. Анткени атыр бул пайгамбар сүннөт экен. Эркек киши негизи атыр себенип жүрүш керек. Өзү мындай эмеге окшошуп, мындай кандай десем, жанагындай таза, тыккан, сасыбай жүрүш керек да, негизи мусулманча. Эркектер бөтөнчө колдонуш керек. Кээ бирлер естественно өзүм эле жыттым деп жүргөндөр бар го, эмне десе, эмне болмады, менин жытым бул. Эркекти ушундай жытташ керек жок. Эркек субхана жыттуу жыттам жүрүш керек. Табиттүү, жакшы. Аны жана пакистанецтерде, же болсо жанагы Бангалистандагылардай болуп баягы өзүлөрүнүн эмесинде келген жана ачуу болгон жана укмуш фруктовыйларды эмес, балки кичине биздин таби элге жага турганчалык мындай атыр себенген жакшыраак экен да.
жөн себенет десе баары нерсени себене бербеш керек экен да, ошону карагыла. Атыр дагы мындай бир табитке, ошондой өзүң немегенде жумшак, ушундай болуш керек экен да. Эми аялга окшош кетпеш керек, бирок субхана атырды себениш керек. Аялдар атырды үйүнөн эле себенет экен да, үйүнөн күйөөсүнө. Болду. Эми субханалла экен, ошо биринчи атыр экен. Анан атырдын эң жакшысы Уут экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманда эме экен. Хажар асвад сүрүп тура турган, Каабаны сүрүп тура турган, ошондой атыр экен. Эми андан кийинкиси ким сага жаздык предлагать эткен болсо, алдыңа мындай жаздык кое койсо, жок дебестен, ошону кабыл алып, мына жамбаштап жатып, киши адамдын көңүлүн алып коюш керек экен, машалла. Рахмат айтып, аркага коюп, машалла ушундай нерсе экен. Отказган болбойт. Үчүнчүсү болсо, бул сүт. Кимге сүт берсе, лабан, кимге сүт берилген болсо, ошо сүттү эмнеген алып мындай түртпөстөн эме кылыш керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүт эмнеген бул Алланын берекеси. Сүт бул Алла тааланын бир немат, жакшылыктарынан да. Өзгөчө нерсе да, өзгөчө. Сүттүн бир жакшы жери ушуреки булда шифа бар. Сүттө шифа бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүт ичкенден кийин оозуңарды чайкаган сүт бул май деген да. Ошон себептен эмнекен сүттү дагы үч нерсени берсе, эч качан колду алып жок дебеш керек. Анан ошол эле мезгилде эч нерсе үмүт кылбастан эле турсаң, сага бирөө бир кандайдыр нерсе подарка алып койсун мейли, машина подарка алып койсун мейли, телефон берип койсун мейли, субхана, кайсы нерсе сен үмүт кылган эмессиң. Ошо үмүт кылбай турганда сага бирөө подарок этип турган болсо, эмнекен аны алыш керек экен. Эмне үчүн бир күнү Айша энебизге ушундай бир белек келгенден кийин айтат экен, жок албайм деп, анан кайра эшикке чыгып кеткенден кийин кайра чакыртат экен, келе подарканы дейткен. Десе баягы эми албайбыз деп десе, мен сүйүктүмөн уккам дейт. Сен эч бир ойлонбостон, күтпөстөн туруп эле бир кандай бир белек келсе, сен аны алгын, бул Аллах тааланын сага берген рызкысы деген. Ошол себептен күтпөстөн, ойлобостон бирөө бир нерсе берсе, бир нерсе кыла турган болсо, мен садака албайм дебестен эле баягы алып коёш керек экен. Үмүт кылбасаң, азыр тет жерге барсам, теткени подарок этсе десе болбойт экен да, ушундай. Демек эмнекен, бирөө сизге бир тарадду дейт, отказ кылбагыла, түртпөгүлө дейт, мынакей негизинде адамдын көңүлү үчүн. Ал эми белек бергенге эң биринчи ким татыктуу? Бул энелерибиз, машаллах. Анын аталарыбыз, анын балдарыбыз, аялдарыбыз деп ушундай белек кылып туруш керек экен да. Көп убактарда белекти биз көңүл бурбайбыз да, белекетчи. Белек берип жүрөктү алгыла деген экен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жүрөктөрдү белек менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы адам келсе белек берет экен. Эгер силерге бирөө белек берсе дейт, ошого жакшыраак кылып белек бергиле деген экен да. Андан жакшыраак кылып кайтарым кылла деп айткан экен, субханалла. Демек ушундай экен. Андан кийинси мусулмандарды урбагыла деп атпайбы? Мусулмандарды урбагыла деген сөз неге адамзаттын бири-бирине кол көтөрүшү жаса кылыч көтөрүшү шариатта арам. Бөтөнчө бир адам башка согушу. Бир бетке мындай баштагы мүчөлөргө соккулаш. Ошол эле мезгилде субхана бир адам уруш. Мындай баягыда бирөө эметип калды, анан кийин жанагындай бир эмелердин мындай жанагындай шапалак урган эмеси бар экен да. Жана боксташат экен да. Анан кийин карасаң аялдардай болуп деп атат да. Мен айтам, жок, бул аялдардай го, бул мусулмандар чурушуп атат да. Мусулман субхана ушул экен да, мына шапалак кылат экен да. Биз болсо сразу көгөртүп алабыз, томуйта турат. Ал эми чыныгы мусулмандар керек болсо шапалак кылбайт экен да. Шапалак, мындай кол менен ошону урбайт экен да. Негизи уруу жөнүндө келгенде, баланы мисалы тарбият иретинде чыбык менен чаба турган болсо сооп табылат. Бирок ошондо баягы өтө эме кылбастан, өзү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүңөргө эмени чыбыкты албагыла деп атпайбы, балдарыңардын үстүнөн, чанткенсе бала өзү биле өтүгүн төргөйлүп кетпеш керек да. Ушундай көбүнчөсү өзүн өтүгүн төрөлүп кетет. Анан эми ошол эле мезгилде качанга чейин урбаш керек, качанга эгерде субханалла ошончо деңгээлге жеткен турган болсо, анда улуу мындай жанагындай бир жана сенин аябай бир диниңе тийишкенде, анан кийин ошондо анан эме кылса болот экен. Бирок биз мындай айткан бир бет курса экинчи бетти тосуп бербейбиз да. Биз тишке тиш, көзгө көз, кулакка кулак дейбиз да бизчи. Ушундай мусулмандар ушундай да. Биз жөн эле туруп берип койбойбуз. Эмне дейбиз да? Кээ бирлер ушундай дейт го, мисалы сакалчан урушуп атса, булардын сакалчан дин деп коюшат деп дечи. Динде деген орду бар өзүнүн урушушундагычы. Кээ бир убактарда субханалла урушуш керек болот. Эмне үчүн десе, анын динине тийишип аткан болсо, ошол мезгилде намысына жана энесинин, аялынын намысына отурган болсо, ошол мезгилде аны урушат экен. Бирок башка убакытта мусулман бири-бирин урбайт экен. Башка бирөөнү да урбайт экен, субханалла. Дурус эмес экен, жакшы эмес.
Мына ушундай экен. Чакыруучуга жооп бергиле, белекти албай койбогула, жана мусулмандарды урбагыла деп пайгамбар бизге насаат айтып кеткен экен, иншалла. Амин. Субханака ва хамдик, ашалла анта, астагфирука ва атубу илейк. Кудайым өзгөчү